Өлкөдө коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору наразычылыктар менен коштолууда. Сынга кабылган мыйзамды Надира Нарматова баштаган 32 депутат демилгелеп алдыга сүрөп жатат. Өзбекстан, Казакстанда, Кытайда жана башка мамлекеттерде бир жакшына иштеп атат ушул мыйзам. Себеби ал жакта тартип бар. Демократия деп эле ар түрдүү уюмдар, ар түрдүү проекттер менен кирген туура эмес. Кирсин, бирок максатын айтып койсун деген мыйзам бул. Ал эми жарандык коом документ кабыл алынса, өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөл күчөп, саясатка тиешеси жок көпчүлүк бейөкмөт уюмдар жабыла турганын белгилеп, аталган мыйзамдын кесепеттерин эскертүү менен бийликке коңгуроо кагышууда. Бул мыйзам долбоору бир гана бейөкмөт уюмдардын эле эмес, жарандардын фундаменталдык укуктарын бузат. Айыл аймактарда жаштар, журналисттер, деги эле кайдыгер эмес адамдар мамлекетке пайда кылайын деп иш баштаса, бул мыйзам ага балта чабат. Бул жарандык коомдун ар кандай демилгелерине каршы болот. Ошондуктан биз сөзсүз 33 депутат алып чыккан мыйзам долбоорун алдыртканга аракет кылабыз. Жакында эле бейөкмөт уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын коалициясы чет өлкөнүн элчиликтерине Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен демократияны чектеген чуулгандуу мыйзам долбоорлордун авторлорун жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөгө чыгышына чектөө киргизүүгө чакырган кайрылуу жасашкан. Депутат Сурабалдиева бул маселе туура эле көтөрүлүп жатат деген пикирин айтты. НКОлор боюнча туура эле көтөрүлүп атат. Анда деген ошончолук эле жаман көрсөңөр чыкпагыла, балдарыңарды сыртта окутпагыла. Жалаң эле окуган колунда барлардын, чоңдорлордун, байлардын, анан деген көпчүлүк ошо мүмкүнчүлүгү бар адамдардын мен деген университеттер бар окутпайбызбы? Эми буну болгон нерсени болгондой айтыш керек да. Түзөтүүлөр кабыл алынса, коммерциялык эмес уюмдарды Орусиядагыдай чет элдик агент макамы, текшерүүлөр, отчеттор жана кылмыш жоопкерчилиги күтөт. Тактап айтканда, ишмердүүлүгү жарандарга зомбулук кылуу же алардын ден соолугуна зыян келтирүүгө, аларды жарандык милдеттерин аткаруудан баш тартууга же укукка каршы аракеттерге үндөөгө байланыштуу болгон коммерциялык эмес уюмдарга биригүү же түзүү үчүн 50 миңден 100 миң сомго чейин айыппул салуу же 5 жылга чейин эрктен ажыратуу жазасы каралат. Бирок ошол эле учурда мындай коммерциялык эмес уюмдардын активдүү катышуучуларын пропаганда менен алектенгендерди каталыраак жазалашмакчы. 100 миңден 200 миң сомго чейин айыппул салуу же 10 жылга чейин эрктен ажыратуу. Бул арада бир нече депутат Нарматованын мыйзамына авторлаш болуудан баш тартып жатышат. Алардын бири Эмил Токтошов буларга токтолду. Мен айтып коеюн, мен да софтвер болуп киргем, бирок кайра өзүм колум жазып кайтып алдым. Себеби көп нерсе кошуп калган, аябай көп нерсе. Бейөкмөт уюмдар бизге керек, иштеп өнүгүш керек. Жөн эле мындай арнагандай неме кылбай, өзүнчө эле коркорбой. Мыйзам бар да. Органдар ККМ каалаган убакта каалаганын текшерет да. Эми аны аудит текшеришке, аны жылынан прокурор болбогон мен кошуп койгон. Мен официально жазып чыгып кеттим. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарын тизгиндөө аракеттери 2015 жылдан бери көрүлүп келет. Ошол учурда чет элдик тыңчылар тууралуу мыйзам даярдалып, бирок ал парламентте 3-чү окуудан өтпөй калган. Андан кийин 2020 жылы депутат Бактыбек Райымкулов бейөкмөт уюмдарынын финансылык иш-аракеттерин көзөмөлдөө жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштаган. Кийин деле парламентте бейөкмөт уюмдарынын маселеси депутаттар Надира Нарматова, Шайлообек Атазов тарабынан маал менен көтөрүлүп, ушул акыбалга келди. Эксперттер аталган мыйзам долбоорун адам укуктарынын жалпы декларациясына каршы келе турганын айтышууда.